Биздин бул жолку каарманыбыз 20 жылдан бери фельдшер катары эмгектенип келаткан Толкун Рахматова. Ал 4 баласы менен мына бул контейнерде жашайт. Дүйнө элинин башына түшкөн COVID-19 илдети аябда иргеп да койбой курмандыктарын катар-катар алып кетпедиби? Алардын арасында каарманыбыздын 39 жаштагы жолдошу да бар. Башкаларды ажалдан арачалайм деп жүрүп, өз жолдошун өлүмгө алдырып алган каарманыбыз 18 жыл чогуу жашаган жарынын кандай адам болгонун, ал кабылган эки тараптуу пневмония менен күрөшкөн күндөрдү муңая эстеп отурду. Бул медицина тармагында иштегениме 20 жыл болду. Негизи бул ФАПта иштегениме 13 жыл болду. Окууну деген 2002 жыл бүттүм. 1 жыл иштеп, хирургиядан кийин турмушка чыктым. Аманбаев айылына, Грозныйга, жаныбызда эле. Каарманыбыз өмүрлүк жары, балдарынын атасы менен кандай жашоо кечиргенин башынан баштап айтып бере баштады. Жолдошум деген экөөсүн жашаганыбызга 18 жыл болду. 3-4 жумушта иштеп жүрдү. Анан эң артында ошо гемодиализге түшүп калды. 2015 жылы 2 почкасынан отказ берипчи. 5 жыл гемодиализде болду, анын 11 айы платныйда болдук. 5 жыл иштеген жок да жолдошумчу. 5 жыл иштеген жок, мен жалгыз иштедим. Ал убакта деген 4 жыл биз деген квартирада жашадык. Ал гемодиализге түшкөндөн кийин мен кыйналып эметкенден кийин ал жалгыз иштегенден кийин ушунун айыл өкмөтү ушу контейнерди коюп беришкен. Жардам катарчы бекер кылып, светин бекер алыпчы. Ошо 5 жыл иштеткен жокмун, эч жерге болгон эле ошо кышында кичине көмүр сатты үйдөнчү. Каптапчы, кичине мага жеңилирээк болсун деп. А так 5 жыл үйдө эле болду. Только балдарды карашып, тамак кылышып ушундай үйдө эле болду да. Өзүнүн эмесин өзү эле карады. Ушул жылдын эле июндун 20-сында пневмония болуп калды. Температурасы 40-тан түшпөчү, бир жума 40-тан түшкөн жок. Анан биринчи күнү эле температура болгондо эле ошондо коронавирус жаңы башталып атканда сразу эле алып барып рентгенге түшүрдүм. Рентгенден кийин ПЦРге тапшырдык. Анан рентгенден сразу айтты правосторонний пневмония деп. Анан ошол күнү эле барып заведующийме назначение кылдыртып, анан кийин бияктан лечение алып аттык. Анткени өзүм да медикмин да. Анан ошо кыйналып баштагандан кийин кантка жаткыздык. Анткени ошо дем ала албай калганда кислородко жаткыздык да. Кислороддо деген ал 2 күн кантта отделениеде жатты, 2 күндөн кийин реанимация түшүп калды, комага түшүп. Анан кийин 3-күн кайра комадан чыгып гемодиализге барып келгенден 1-июлда түнкү саат 1:10 каза болуп калды. Пневмония двухсторонний деп заключение чыгарышты. Кыйналып атканда Леон назначить этишкен да протокол боюнча азитромицин. Леон деген ошондо 320 болчу, 580ден араң табаттык да. Ошон 5 күн капат этим 2 мал. Ошондо да протокол боюнча эле дарыладык биз. Андан кийин деген чүскиге алып бардык, кайната менен кайным келип кыйналып аткан чүскиге алып барсак даже коридорго киргизбей коюшту, потому что ал жакта деген 40 менен температура барып атат. Биз билбейбиз да, может коронавирус по эме депчи. Реанимацияга жаткызыш керек болду да. ИВЛгачы, искусственный вентиляция, жанагы кислородко. Анан ак барганда даже коридорго киргизишкен жок. Алардык деле туура болуш керек, анткени алардын башка жанагы соо больнойлор менен рисковать этишкен жок да. Анан кийин деген ошондо биз мен эметип өзүбүздүн эмеге чалып, поликлиника чалып, заведующийме чалып, главврачка чейин чалып, анткени аябай кыйналып атты, эптеп бирдеке кылып бергилечи депчи. Ошонткенде алар эптеп эмеден бир орун табышты, канттан. Үйдөн бир түн түнөп, аябай кыйналган, эртең менен саат 3:30 аябай кыйналып ошо кан какырып калгандан кийин анан тияктан ошо бир орун таап, анан кантка алып бардык ошочу. Канттан эптеп бир орун таптык, ошондо кислородко араң жаткыздык да. Толкун Рахматова жашоого, анын кереметтерине тойбой турган 39 жылдык өмүр сүргөн жарынын жашоосундагы акыркы күндөрдү минтип эскерди. Өзү сезип атты, өзү деле билчи да. Мен группа рискамын, булар деген иммунитет 0 да. Гемодиализ 5 жыл алганайчы. Анткени болгон эмени баарын жууп салат экен да. Канды баарын тазалапчы. Эч кандай витамин эмелер калбайт да буларда. Мен деген группа рискадамын, иммунитетим 0, мен ошодон чыкпай калат болуш керекмин деп айтып атчы да. Анан 10 күн баягы температура болуп, 40-тан түшпөгөндөн вообще аппетити жок болуп, 2 кашык эле шорпо ичет болду. Анан иммунитет такыр түшүп кетти да. Анан кыйнап берсең, кузуп салчы да кайра. Мен кайра кыйнаган эмесмин да, тамак берип, өзү да эметкен жок да. Тамак да сураган жок да. А бирок биз мен айтып элаттым, тамак ич, иммунитет слабый болгон сайын оору күч алып атты да. Өзү такыр эле ойлонуп эметип калды, жатып элечи. Анан кийин көбүнчө эле бизди ойлоп атты да. Мен бирдеке болсо мынакей же үйүбүз жооп, үстүңөр үй кылып бере алган жокмун, эметип бере алган жокмун депчи.
балдар менен сен эмне болосуң, талаада каласың депчи. Мени эле айыптты да. Мен мага ыраазы болот. Сен мени 5 жыл бактың, балдарым менен эчтеке эметкен жоксуң, башка бирөөсүн таштап кетмейк депчи. Анан кийин кантип таштайсың 4 баланын атасы болгондон кийин. Көп эле баягы гемодиализге түшкөндө таштап кетишет экен аялдарычы. Жаңы эметсе ошондо делечи, потому что уже бул эме депчи. Жанагындай жашоо менен эле жашоо эмес да. Анан ошо өзү деле ыраазы болуп кетти, 5 жыл карадың депчи. Бирок өзүнө өзү көзү жетти да. Анткени 8 күн, почти 8 күн температура 40-тан түшпөй уж өзү дем ала албай калды да. Канча жашта? 39-та. Ал өзү деле айтып атты, температура болуп анан капельница койдук да, коюп анан фаптан. Анан барып бетин жууп кел, анан көзүмдүн нуру кетип калыптыр деп атпайбы. Көзүмдүн нуру кетип калыптыр, аз калсам керек депчи магачы. Мен бирдек болсом балдар жакшы кара. Бирок мен билип атам дейт, мен ушундай кетип атам. Силерге эчтеке кылып бере алган жокмун, үйүңөр жок, сени талаага калтырып кетип атам деп башка эчтеке айта алган жок да. Сага эле Кудайым күч кубат берсин деп эле койду. Бирок сезет экен адам өзү делечи. Жан соо калап дары дармек издеген адамдар. Үмүттүү көздөр. Мына ушундай жагдайдын үстүндө иштеген медицина кызматкери бейтаптарды кабыл албай кое албайт эле. Жолдошу ооруканада ажал менен күрөшүп атканда каарманыбыз башкалардын өмүрүн сактап атканын айтат. Ошондо жаңы күчөп атканда, оору жаңы күчөп, бүт баары капельницага келишип, бир күндө 20-30га чейин капельница кылып атканда ошо фапта эле жалгызчы. Болгон жакта назначение кылып келишет. Рентгенге түшүп, врачтан назначение кылып кетип, калган баары мен кылып аттым да. Бирок баягы жалгыз иштегенден кийин мен эч жака кете алган жокмун да. Бизди даже жумуштан ошо отпускага кетиришкен жок да. Иштей турган эч ким жок. Көбүнүн жартысы заражение болот, жартысы өлүп атты биздикилер делечи. Анан бияктан эметсең кака кетем мен. Сиз ошончо адамдын өмүрүнө жооптуу экениңизди билип аттыңыз да, ошол үчүн. Алардын баары тең айтышат да, чүйскү барсак албай атат, жака албай атат, бияка жиберип атат. Даже скорый келбей мага жиберип атты да. Анан кийин рентгенге түшөт, врачтан назначение кылышат, бүт баары мага келишет да, ошондочу. Жолдошуңуз кантип чуктуруп алды деп ойлойсуз? Анысын эле билбейм, бул деген гемодиализге барат да, чирезем барат гемодиализге. Гемодиализге чирезем барат, актан деле контакт болот, башка жерден аны деле эч ким билбейт да. Кактан жуктурган эле мен точно айта албайм да. 4 баланын энеси жолдошун балдарга күйүмдүү, туруктуу, токтоо болчу деп эскерет. Аябай жакшы, туруктуу, бир мүнөз, ар дайым даже настроениясы жок болсо да күлүп сүйлөп ушинтип турчу да. Элдин баарын көңүлүн алып, балдарды ушул убакка чейин вообще бир кагып силкип мен анткен жок да. Көз үстү карап эле отурчу да. Мурун деле ошол болчу, кийин деле ошондой болду да. Эң кичинекейин жакшы көрөт аябай. Анын деген кичинекейим деген 4 айынан бакты. Мен 4 айынан, балам 4 ай болгондо жолдошум да иштебейт, мен да иштебейм, биздики эметет. 4 айында жумушка чыгып кеткем да. Анан кийин ошодон баштап ошону багып калды да. Кичинекейим түшүнгөн эле жок, ал кичинекей да баары истейт да, ата депчи. Мурун жана машина бар болчу. Гемодиализден келгенде пипилдетчи да. Анан астына отурушу, бияка киргенче ошо астына отурчу. Азыр машина пип десе чурукка эле ушинте берет да. Анан апаң гана десе атасын көрсөтчү, атаң гана десе апасын көрсөтчү, мен ким десе мама дечи да. Ал да аябай жакшы көрчү да атасын. Чоң балдар менен уже түшүнүп калышты да. Эки кызым мен жанымда боз үйдө болду, берки экөөсү 4-класс менен 2-класс, алар атасына барып топурак салып келгенде уже түшүнүп калышты да. Атам жок, атам деген ушинтип калды. Атам деген эми жана орусча айтышат, ангел болуп жүрөт дешипчи. Каарманыбыз карасы чечиле элек кезде какаганга муштаган болуп кайын журту менен талаш тартышка, адилетсиздикке кабылганын айтты. Жолдошум деген ошо гемодиализге түшүп уже бесплатныйга өтүп эметкенден кийин бир уй алганбыз да. Уй алып анан кийин кайынсиңдим бар Шекерде. Ошону деген күйөө бала экөөнө бергенбиз. Саап багып тургула деп, анан ошо башты тура берсин дегенбиз да. Ошо балдар эртең үйүбүз жок, ипотекага, госипотекага да тапшырып койгом да, мен очередим келип калган. Ошол госипотека келип калса, ошону сатып, анан машина бар болчу бир. Ошону сатып, ошо хотя бы первоначальный взносты төлөйбүз деп атканбыз. Анан жолдошум каза болуп калгандан кийин жана үйдөгү машинаны биз деген кредитке алганбыз. Анткени жолдошум деген түндө кечки саат 6-да барып, гемодиализге түндө 11-де чыкчы. Каждый раз машина жок, кыйналып кеткен да. Анан машинаны деген 100 000 кредитибиз калган. Анан мен деген ошол уй менен мен деген 9 000 эле эме алам да, зарплата. Анан кийин барып эметтим, түшүндүрүп айттым күйөө балама. Бир эмени жалдап бардык, портерди жеңем жанында. Анча алсак кызы громкоговоритель менен сүйлөштүрдү. Анан күйөө бала айтты, жеңе мен өзүм сатып алайын деди да, уйду кайрачы.
А мен айттым, сен азыр качан десем, ал күзүндө деди. А мен ага түшүндүрүп айттым. Күзгө чейин мен деген 4 баламды багам же 10 мен кредиттөгөнмү дедим. Мен же үй үстүмдө үйүм жок болсо десем, макул анда айзинатка айттың салып берсин деп, аны водительде уккан. Водитель деле посторонний киши да, ал бирөөнүн уюн урдап ага башына не түштү. Мен өзүм деле 4 балам турат. Биякта 13 жыл жашадым. Мен кантип бирөөнүн эмесин урдайм. Урдасам ошол жерден баары айтмакта бул уру депчи. Анан кийин деген биз уйду алып кеттик. Алып кетип барасак, жолдон Руслан деген кайным бар. Эң кичүү кайным. Ал жолдон кармы болуп, көрсө күйүп ала уже чалып айтыптыр да. Ал жолдон кармы болуп, портердин айнегин баарын талкалап, мен уюм деп ал. Анан кийин ошону эптеп милицияга чалып эметип отурган, ал качып кетти эң артында. Анан барып тиги водитель сразу эле берди. Анткени ал посторонний киши да, айнегин баарын талкалап таштап атпайбы. Анан эртеси болсо ровдудан чалып атпайбы, келиңиз деп, арыз түштү деп. Барсам кайным жазыптыр, мен уюм деп, күйөө балам жазыптыр, мен уюм деп. Биз чокто жөн эле өзү эле баягы кызымды чыркыратып эле алып кетип калды депчи. Анан эртеси ошон эме жазышпан 3-чү жумалынан кийин 1 жума жүрбөдүм, карамды сүрүп ровдуда. Анан ошондо эмне болуп чечилди? Чечиле элек али, эчтеке чечиле элек. Уйду эмне кылдыңыз ошондо? Уйду деген баары алып кетти мен. Анткени тиги жолдон талкалап эметти айнектердин баарынчы. Анан милицияга чалабыз дегенде качып кетти кайным. А баары тергөө иши жүрүп атканда следователь айтты, пока тергөө иши бүтмөйүнчө уй менен торпокко тийбей тургула деди да. Бул 2 бөлмөлүү контейнерде биз 1 сааттай убакыт отурдук. Тартуу учурунда сырттагы шыбырт-дүбүрттүн баары даана угулуп атты. Суук түшсө, бул темир үйгө аркырап аргай жагынан шамал деле кирчүдөй. Күйөөм деген жолдошум деген температура 40 болуп ушакта жатты да. Эшик ысык, бунун ичи ысык еще. Ысык тартат. Анан кийин эмне кылам, калп калып барам башка. Пап калып барайын десем актан элдер келет. Анан кийин ошо жайында ысык, ичине отуруп даже чай иче албайсың ысыкта. Кышында болсо муздак аябай. Но эмеси да жок, эмеси обогреватель эле. Анан бүт баары темир да, үстү могу да бүт баары темир. Кышында суук аябай. Кээде бул баары тең от да жагылбайт, отопление жок да. Кышында эгер свет өчүп калса 1 сааттан кийин ичи муздак болуп калат. Анан буттан да муздак аябай өтөт да, темир болгондон кийин. Анан айыл өкмөткө айтып барып Алканбайке эметкенден кийин теплый пол коюп беришкен. Балдардын 3-өө окуучу. Алар үчүн азыр аралыктан окуу кыйынчылык жаратууда. Каарманыбыз тапкан ташыганын тиричиликке араң жеткирип турганда балдардын ар бирин уюлдук телефон менен камсыздоого шарты туура келбей атканын айтып сөзүн улады. Мен иштебесем ким иштейт? Жардам берген эч кимибиз жок. Кайын журтум жананып атса, өзүм ата энем деген 10 жыл болду, атам каза болуп калган, апам 4 жыл мурун каза болуп калган. Анан тиги агамдар өстөрү менен өстөрү айылда да. Анан мен иштебесем 4 баланы багыш керек, 4 баланы деген. Булар бой жетип калса да бир жөн. Улуу кызым азыр 14тө, кийинки мына эме 10до, андан кийинки 8те, анан 2,5да да. Буларга аз деген ошо эмете турган убагында, төртөн карай турган убагы, кийип, ичип, жей турган убагы. Мына бүгүн китеп баарын алдым, ошол мага деле кыйын да азыр. Иштебесем болбойт да. Канчасы окуучу? 3-өө. Дистанционно кантип окуп атышат? Дистанционный мен деле окутканга алым жок азырчы. Алар менен отуруш керек бул жерде. А мен деген эртең менен саат 8де жумушка чыгам. Эл аябай азыр прививканы биз убагында кылбай, азыр массовый чакыртып атабыз да, жалгызым да. Анан кийин ошол отуруп, жанына отурганга бүгүн эптеп, бүгүн түштө барып китептерин араң алып келип бердим бүгүн. 2ден эле китеп берди, калган бүт баарын сатып алдык да, 3-өөнө тең. Телефондору барбы? Телефону жок. Мен өзүмдүкү эле бар азыр, анан жолдошумдукун азыр оңдотуп бердим бүгүнчү. Кыйналып атышабы? Бирине бири талашат. Кыйналышат, 3-өөнүкү тең. Тиги экөөнүкү бир башталган, кызымдыкы 1 сааттан кийин аныкы башталып атат азыр. Каарманыбыз сөзүн үйлүү болсок экен деген тилек менен жыйынтыктады. Негизгиси хотя бы үстүбүзгө бир үй болсо дейсиң да, бир 2 комната болсо делечи, баягы өзүмдүн үйүм деп жашамакмын да. Бул жерден эле жолдошум жок болгону 4 бала менен коркот экенсиң да. Эртең мен ооруп калсам 4 балам эмне болот депчи. Анан өзүң үйүң болбогондон кийин ооруп жатып калсаң эле, бияктан иштей албай калсаң эле чык дейт да, бияктанчы башка бирөө иштейт да, ошол жашайт дейт да. Ошондой эме коркуу сезим менен да жашайт экенсиң. Өзүң үйүң болбогондон кийинчи. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.